90-жылга чейин орустар көп болчу. Каракужада 4 эле орус барбыз. Биз жүргөн айлы түн кайда, биз үзгөн жип бар гүл кайда. Кайерге төрүсө, ошо жерге керектүү болосуң. Бул жер мага керек, мен бул жерге керек болуп атам. Бири-бирибизге керекпиз. Жоролордун ичинен жаңгыз эле ошо орус дебейбиз, биздин кыргыз эле деп эле ээрчитип алып жүрөбүз. Друг друга поддерживаем. У нас уважительное друг к другу отношение. Мы всегда с уважением относимся. Если пригласят, обязательно придем. Я здесь живу с радостью и с удовольствием. Мне здесь комфортно. Мына менин үйүм, бул үйдө мурда илгери Советский Союзда жалаң эле первый секретарь, райком партии второй секретарь, заворк, инструкторлар, народный контроль жашап жүргөн экен. Это был элитный дом. Мен бул жерде Каракужада туулган жерим ошол. Анан бизде атамдын үйү нар жакта, Кашат жакта болчу. Анан атам оштон согуш малда келген экен. 44-жылы келип, апам почтада иштеген. Апам орус, Россиядан кыздарды буяка иштегенде, войсковая часть мына жактан болчу, мына бактын ичинде, мына спорт школ турган. Ошо жерде войсковая часть бар эле. Апам бу жерде иштейт эле. Атам болсо кино коет эле. Атам 30-жылы Кашкардан үй бүлө менен көчүп келген Ошко. Атам улуту уйгур, апам орус. Анан кийин бу жерге жашап калышты, башты кошуп, согуш малда ошондой мындай улутты карабай эле үйлөнгөн экен. Анан бу жерге жашап калышты, калды. 7 балалуу болду. Анан ошол жакта Кашат жакка үйдү салышты. Анан жашадык, чоңойдук бу жерде. Мен да бу жерге калдым. Эрге да бу жерге тийдим. Кайненем кыргыз, кайнатам араб болчу. Бу жерде абасы таза, суусу таза. Мына жылуу күн, февралда күн тийип атат, жаздыкындай болуп атат. Климаты дагы, алардыкы климат башка. Карыган адам башка жерге көмбөйт экен. Айтат го, эски даракты көчүрсөң көгөрбөйт. Ошондой да биз дагы көгөрбөйбүз ошол жака барып. Орустар айтканда, где родился, там и пригодился. Кайерге төрүсөң, ошол жерге керектүү болосуң. Бул жер мага керек, мен бул жерге керек болуп атам. Бири-бирибизге керекпиз биз. Кетиңиз келбейт кыргыздан? Жок, мен кетпейм дагы, и баргым да келбейт башка жакка. Мен каалабайм башка жер. Мына жер эле жакшы. Өзүм жерим да, туулган жерим. Мен каяка барам? Бу жерде все родное, жакын мага. Туугандар да бу жерде, кайын журт да бу жерде. Мага ошол жакын. Мына жер, тоо, кар, суу, аба. Это өзүмө ылайык, мага керектүү нерсе. Бу жерде бар жогу бар. Башка мен башка сууга, башка немеге, жолго, башка тупракка көмбөйм. Мен өзүмө тупракка калышым керек. Я живу в Кыргызстане. Главный город, большой город, наша столица. Наша столица Бишкек. Бишкек большой, красивый город. Село или город? Город, хорошо. Наш главный город Бишкек. А вы, ваше село как называется? Нет, вот это, где мы живем, где мы живем? Каракульжа. Мисалы үчүн 50 жылдын ичинде минден көп бала дагы окуткан окшойт. Аны эсеп билбейм мен, эсептебейм. Ар бир класста билгери 41ден, 42ден болчу. Азырдан да 35-36 бала бар. Мен эсептей албайм чындыгын, эсеби жок. Экс-президент биздин государствода, сам Кыргызстандын Жээнбеков Соронбай, биз 3-класста келип ошону окутканмын. Бала аябай жош болчу, шоктонбойт эле. Бирок балдар менен мамилеси жакшы болчу. Мушташпайт эле, урушпайт эле, мындай компромисс табат эле. Балдар мушташса, койчу досум деп, ушундай характер бар эле.
компромиссный да ошондой. Анан сабакты кээде эми эркек бала мындай окуусу келбейт, ойногусу келет. Ол да кээде унутуп калдым деп жазбай койт, эки койбойт элем. Завтра эртеңки мага ошону даярдап келесиң деп ошентет элем. Кийин президент болгондо аябай суктандым, жакшы экен, молодец деп ошого да мындай жакшы сөз угасың да ошондой. Оно балынчан бала жакшы ошондой болду. Аябай как будто мен өзүм баламдай болгондой болдум да. Аябай сүйүндүм, чындыгына сүйүнгөмүн аябай. Шуба стала, шуба мне мало. Мало достаточно. Мало. Мало это что? Мало. Мало мне деген бала? Мало значит Это аз. не аз. Это мало. А мало кичинекей. Мало это кичинекей. Да? Шубу положили куда? В сундук. А она долго лежала, 1 год, 2 года лежала. Потом одел и шуба мала. Кичинекей, кыска болуп калыптыр, кичинереп кеткен. Да? Бир сөз кыргызча билбейт элем. Анан барсам мага 4-5 класс, 9 класс, 7 класс орус тил өт дептир. Сен кыргызча үйрөнсөң, мына кичинекей балдарды ал. Мына начальниклар. Себеп, сен туура эмес сүйлөсөң, алар күлбейт. Чоң балдар күлөт сени сүйлөгөн сөзүнө. Кыргызча билбейм да, эптеп бир бала жок бар. Ова жок, ошол сөздү билет. Башка вообще эчтеке билбейт элем. Дети, вот это надо писать. Писать надо. Жазабызбы? Да. Писать жазабыз деген. Ичимде бааз жаттап писать жазам деп. Анан кийин дети көнүгүү упражнение. Дети, это упражнение. Потом бир бала акыл деген бала акылдуу. Эжеке, ошол упражнение кыргызча көнүгүү дейт. Анан көнүгүү деп ошо ар күнү сөздөрдү ошо балда. Мен туура эмес айтсам, эжеке андай эмес, мындай дептир, мени оңдоп коет эле. 52-нчи жыл кетип атат иштегениме. Ошонун ичинде, может быть, 4 жыл бир смена иштедим. Завуч иштегенде 2 жыл, анан кийин да бир себеп менен эле 1 класс. 4 жыл же 5 жыл бир смена иштедим. Азыр ошодон кийин 45 жыл постоянно 2 класс окутам. Дайым 2 класс алам. Балдар көп. Ошо биринчи балдарды алганда 45 бала бар эле. Ар бир класстан 45. Ошондо 24 саат окутат эле. Высоко у нас зоолор бар. Когда высокие горы, кыргызча дейт, не дейт? Зоолор, да? Это горы очень высокие. Там солнышком не может растопить снег и лед. Они и летом, эти горы, всегда снежные. Мындай азыр, мындай жаш өткөн сайын уже ден соолук сбой берет экен. Жакшы иштебей калат, мотор иштебей атат, да, жакшы. Кээде давление ашып кетет. Ошо ашып жүрүптүр эле, түшүрөм деп түшүрүп, анан биротоло түштү, эми көтөрүш кыйыныраак. Азыр кээде мындай башым тегеренип, башым ооруп, зорго келем, бирок мен жатпайм. Жатсам жатып калам. Мен өзүмө тургузам. Тур балдар бар, 35 бала. Ата-эне үмүт менен алып келген, ошону окутуш керек. Убактылуу кыздар иштейт, бирок убактылуу жакшы неме кылбайт. Кой барайын, басайын. Класска киргенде эле бисмилла деп кирем класска. Кирип туруп эле балдарды көргөндө бирөөсү кыйшык кийет экен, бирөөсү тескер бут кийим кийет экен, шапканы одарып кийет экен, карабайт. Эртең менен балаларды тургузганда ата-эне анча көңүл бурбайт. Бирөөсү топчуну туура эмес кадап алат экен, мындайына күлүп коебуз. Анан ошону күлүп, балдар менен сүйлөшүп, ооруган нерсени унутуп калам. Бул эжекени биз бу жерден кетип калышын элестете албайбыз да, анткени бул эжеке кетип калса кандай болот деп деле ойлойбуз. Анткени бул эжеке орус улутундагы эжеке эмес да, биз үчүн бул эжеке болсо биздин эле баягы кыргыздын эле бир улутундагы эле эжекелерибиз да, биздин улуу муундагы эжекелерибизден да. Мектептеги эң жашы улуу мугалим болгон үчүн аны баары сыйлап ызаттап турушат. Кандай гана кырдаал болбосун чогуу колдоп, оор жана кубанычтуу күндөрүндө бирге. Келечекке туулган күнүңүз менен Рахмат. Узун болсун. Айтканы келишиң. Биздин арабызда биздин эжебиз,
апабыз болуп, биздин наставницабыз болуп жүрө бериңиз. Сизге бүт дүйнөдө кандай жакшы нерселер болсо баарын сизге каалайбыз. Рахмат айтканы. Кыздар, рахмат, чоң рахмат. Адыш, бактылуу өзүңөр дагы өмүрлүү болгула, бактылуу болгула. Максатына жеткиле. Отуруңуз, келиңиз. Дасторконуңуз кең болсун, Бар бадесолукту жакшы нерсе болсун жашоодан. Жаманды көп неме кыласың. Рахмат. Чай ич керек. Мынанга карагыла, девочки. Гүлжан, мага жардам бересиңби? Замира, давай. Биз жүргөн айлытың кайда? Биз үзгөн жип бар гүл кайда? Көзүңдөн секен балам, көрүнүп койчу бир кайра. Көзүңдөн секен балам, көрүнүп койчу бир кайра.